Коо сүйлөгөн сөзүңөрдү койгула, чындык сүйлөгүлө. Мөңгүлөрдү минтип талкалап кесип эле өтүп кетиптир. Эмне себептен мөңгүнү талкалап өтүп кеттиңиздер? Төлөйгөн озгур ош буягы анжанга чейин ушуда мына ушул башы ушул Акбуранын башы. Башталган 6 күндүн ичинде эле башта ошолго чейин жетип кетти. Биздин кабарыбыз жок болду. Убактылуу гана элди алдап атышат. 100% жалган. Эл көтөрүлсө закон каяка барат? Бийликти кулатып коюп атат. Бул тарап зоо болуп атат. Каяк менен өтөт? Биздеги суралган жер боюнча ушундай. Ол бир апта деген ол жомок. 20 күн. 20 күн деген ам жомок. Биз сөзсүз токтотууга алып барабыз. Биз долбоорго макулдашпайбыз анда. Ал жактан да, бул жактан да, эки жактан да бул маселе вообще козголбойт, токтолот. Бул инвесторлор сиздерди да тоготпойт экен анда. Элге таркатабыз майдасын экспортко. Же Өзбекстан, же Кытай. Кытайга кетебиз, кыргыздарга көмүр жок деп эле айт. Биз ичибиз ачып турат да. Кийинки мурдан жашаш керек да. Туылган жердин топурак алтынын урганыбыз барбы дегендей бар го. Азыр ошондой. Мал чарба эле болбосо биз жашоо токтой. Эгер ушул тынбай иштеп турган болсо 10 жылдан бери көздөп 5-6 жылдын ичинде суусуз калышка мен толук кепилдик берем. Жаш чыкка өскөн арчаларды түгүндө да калып кетет экен анандай. Амансыздарбы көрөрмандар. Мындан бир нече күн мурун Алай районуна келип, ошол чоң каракол айылынын үстүнөн чоң жол өтүп жатат. Бул жактан Загара кени ачылып, андан көмүрдү ташып кетүү үчүн ошоктан жол салып жатканы боюнча жергиликтүү тургундардын кайрылуусун чыгарып көрсөтүп бергенбиз. Андан кийинчерээк дагы кайрылуулар түштү. Көрсө алар жолду баштап, бул жакта мондой болгон мөңгүлөрдү дагы талкалап эле өтүп кетиптир. Кыргыз көмүр ишканасына барганыбызда мөңгүлөр талкаланган жок, алыста турат деген эле. Бүгүн азыр биз ошол мөңгүлөрдүн башына келдик. Бул жерде Музтөр деп коет экен. Бул жактан бул тарабы Папан айыл өкмөтүнө карайт, Кара Суу районунун ар жагы Алай болуп, жанагы мурда биз барган Чоң Каракол айылынын үстүнө кетет экен. Азыр 3 километринче мөңгүнү талкалап салдыңар, туурабы? Мына сулар токтоп калган болсо Папан айылы, мына Ош обласы, Папан суактагычы сол дейт. Ош обласы бул жерден каяктан суу ичет? Эң Акбуранын башы ушул жер. Мына өзүңөр деле көрүп келдиңер, азыр көзүңөр менен бардыңар. Мына мөңгүнү 20 метр мөңгүнү кесип өтүп кетиптир. Көрдүңөр да ушул жерди. Азыр мына Акбуран азыр солуп калган болсо, кимге пайда, кимге залал. Кытайын кетип калат эртеге, дагы экөөбүз калабыз, кыргыздар ушул жерде калабыз. Экөөбүз чай ичебиз. Эртеге 4 Кытайын кетет аны жерден. Чаңыткан бойдон мындан нары карап ашып алып. Ошону бир ойлонуп туруп, анан уруксат бериш керек да бул окшогон жергечи. Сразу эле келип алып ушундай кыла бербей. Мына Садыр Жапар өзү дагы айткан, ушун үчүн мөңгүлөрдү сактап калайлы, мөңгүлөрдү сактап калайлы деп айтып келген да бул. Эң туура мындай айтайын. Ал мөңгүлөрдү сактоо боюнча сиз айткандай менин деле немем бар, кызыкчылыгым бар, мөңгү сактаганга. Эптеп эле жол куруш эмес менин максатым. Просто эгер мүмкүнчүлүк болбой турган болсо, ал токтойт деп айтылып атпайбы, токтойт деп айтылат. Булар Азырбай эле 3-жылдатып, ал жактан Алайдын элин ызылдатып, бул жактан Карагур деген айылды ызылдатпай эле жаап койгула да, ушул эле жабылып турган жакшы да. Ошон үчүн биз лесопатерия бардыгын немесин дагы айткан бар, мөңгү менен эсептейли деп чыгарып. Башка мөңгү доллар сактап калайлы деп атат. Ошо киши дагы эми силер келип мынантип азып келсеңер, мына мисалы азыр 3 километр мөңгүнү талкалап койдуңар, эми бул айын суунун тагдыры эмне болот аны билбейбиз. Эч кимге белгисиз. Булар ака Кытайлар эртең кар жааса засыпкага баягы эле көмүрдүн майдасын апарып турат да. Көмүрдү төгөт же тузду төгөт. Ошондой ыраса. Же тузду төгөт. Азыр тузду төктүбү, туз эрийт дагы алып кетет. Папан суактагычына барат. Папандын балыктарын талкалайт, о жерде ичип аткан элди талкалайт. Мына Төлөйгөн озгур ош буягы анжанга чейин иштетип ушуда. Мына ушул башы ушул Акбуранын башы. Мөңгүлөр талкаланды деген маселе боюнча жеринен комиссия келип, ушул жерден көрүп атышат. Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев да келген. Азыр биз жолдун артынан келгиче булар ошол жакты көрүп кайтып калышыптыр. Азыр көргөндө эмне болду ушул жерден азыр айтып берсеңиз, андан кийин суроо жоопторго өтөлү. Биринчиден ошол сиздердин ошол видеолор чыккандан кийин ага чейин да бир топ видеолор келген экен. Ошол видеолорду чагыртып көргөндө эле жанагы муздак, ледникти көргөндө
чоң маселе козголду да. Эми жерине келип көрөлү деп чындап эле азыр мына чыгып келсек, эң үстүнө чейин чыгып келдик. Мына картаны дагы алып алдык. Бул жерде госгеология, могу картографтар, ошондой эле экологдор бүт баардыгы келип отурабыз. Буларга проект чийилген. Проект боюнча жолунда лидник болгон, мына муздак. Мына муздакка мөңгүр, айланып өтүү жолун беришкен. Бирок булар өтпөй эле, булар ортосунан мондон өтүп кетишкен да. Бул биринчи нарушениясы. Ошо менен азыр срочно кайсыл жумуш болбосун баары автоматтык түрдө токтош керек. И токтойт. Болду. Андан сырткары дагы эки талапты жоспко коюп келдик. Бул биринчи, үчүнчү, экинчи талабы бул ошол жердеги болгон арчалар. Эми азыр бирок карап келдик, бирок бир дагы арча кыйылып аптыр, иштекке тийилбептир. Бирок ылдый түшкөндө ал жерде арчалар көрүнүп атат, бирок биз аны көрө алган жокпуз, бирок ошол жерге талап. Бир дагы арча кыйылбаш керек. Бул экинчи талап. Үчүнчү талап бул суу, иче турган суу. Иче турган сууну кечип өтүп, жага тийишип өтүп, же кандайдыр бир зыян келтирип өтпөш керек да. Эгерде ушул 3 талап ансыз деле ал мыйзамда жазылган, бул мыйзам боюнча экспертиза, экология азыр экспертиза бериле экен. Эртең булар экиден болуп кайра эми бул жак менен эмес, ар жак бетинен жөө өтө турган болушту, барып жерине чейин ар бир арчаны, ар бир жайыт дейби, ар бир суу дейби, айтор ар бир ошо проект менен, могу проектте жол кандай курулса, ошол жолдор менен барып видеого да тартып келишет, пешком дагы изилдеп келишет. Эгерде ошол жерде айтылган баягы биз айткан 3 талапка дагы жооп бербей турган дагы нерселер болсо, ал жактан да, бул жактан да, эки жактан да бул маселе вообще козголбойт деп токтолот. Ансыз деле азыр могу жол тиги лидингге тийгенге байланыштуу, тет жактан азыр мен түшкөндө айтам, могу жерден казып жолду жаап салгыла, буруп салгыла деп айтабыз азыр. Дагы бир маалымат бар. Ошол жердеги мурдагы ошол жердин ээси частник кыргыз мамлекетине өтүп кеткенге байланыштуу ал дагы ортодон чыга калып капиталдан. Ал дагы ар кандай ушундай приемдорду колдонуп, анча-мынча бере турган жерге берип, андан бир өзүнүн ойдун кылып атканы ал дагы аныкталды. Ал эле эмес ушул гос органдарга келип, ушул жолду мен куруп берейин, мен силерге акча төлөп берейин Кыргыз көмүргө кайрылганы боюнча. Мен Кыргыз көмүргө акчаны төлөйүн, ушул силер аркылуу кылайын деген дагы ушундай намерениялар бар экен да. Демек, ада дагы бир какой-то бир кызыкчылыктар бар экен. Мурда көмүр казам деген жеке компаниянын ээсинин дагы бир кызыкчылыгы болот. Кызыкчылыктар бар экен. Анткени ал эмне үчүн жол талашат, эмне үчүн мен жолду курам дейт, эмне үчүн жолду мен компанияма акча төлөп бер, мен кылам дейт. Аны дагы терештириш үчүн мен эми азыр мистер, мен азыр бир аны кылып атат дегенден алыспын, бирок ошондой сөздөрдү угуп келдим азыр. Мына үстүгө чыгып келдим, астыга түшүп келип атам. Аны дагы айтып коелу, ачык айкын, аны дагы укук органдарга бердирем. Аны дагы карап чыксын бир сыйра. Эгерде анын дагы ошондой бир кыймылдары болсо, ал дагы мыйзам жанында да жооп берет. Ошондуктан баарына бирдей карашыбыз керек деп ойлойм. Бир жол менен азыр акырын кете беришибиз керек. Жол салууга эмне муктаждык болду буларга карасаңыз. Бул жактан каласа бул жакта түшкөн алайга түшкөн жол турат бул жерде мурдашта. Каласа Папанга түшкөн жол турат бул жерде. Бул биринчиси. Экинчиси, Папан жак менен өтө турган болсо, Папан турук коомдук фонду деген бир фонд ачылган 1 жыл мурун. Ушул жерден өткөн оор жүк ташуучу унаалар бирөөсү 1000 сом төлөйт, акча төлөп өтүп 5 километр жол жасадык 1 жылдын ичинде. Карасаңыз, булар бул жака пайдасын тийгизип, элдердин мөңгүсүн бузуп бул жака салып өткөндөн ушул жака салса, фондко да пайдасын тийгизип, элдердин жолун жасап бермек. Бул деген мамлекетке салым кошууга барабар да, туурабы? Эмне үчүн муктаждык болду буларга таң калыштуу бул жактан мөңгүнү бузганда? Эмне себептен мөңгүнү талкалап өтүп кеттиңиздер? Мөңгүнү талкалап өтүп кеткенге чейин биз дагы экспертизага, лесостройство проекттерди растатып атканбыз. Бул жерде башынан айтып кетсем, бул инвесторлор менен биргеликте иштешип аткан неме. Бизден эми мисалы бул жолдун өзү негизги башталганы 6 күндүн ичинде эле баштап ошолго чейин жетип кетип атат. Биздин кабарыбыз жок болуп атат. Биздин ишибиз именно экспертизадан заключение документацияларын бүтүрүп атканбыз. 3-сентябрь күнү экологиялык заключение алыш үчүн, корутунду алыш үчүн ошол жерге тапшырылган. Биз ошол жерде 3-сентябрь күнү буюрса тапшырылса, бүгүнкү күнгө чейин заключение салып элек, биз ошол жакта чуркап документация иштерин кылып жүргөндө инвесторлор бул жерде баштай берген жолду. Инвесторлор сиздер алып келип атасыздар. Сиздер менен иштешет. Мамлекет долбоор бар. Мына бир долбоорду карап иштейт. Алар мындай жөн эле түз барып каза бербейт да. Сиздер берген долбоор менен иштейт. Долбоор дагы биринчи инвесторлор жактан сунушталган. Биринчиден точкалары, X, Y точкаларынын бүт бардыгы долбоору инвесторлор жактан сунушталган. Ошол жерди көрүп, такташып, ошол долбоордун негизинде мурунку точкаларынын негизинде эле жол баштап өтүшкөн. Жок, мындай да. Долбоор
бар долбоор макулдашыла элек. Макулдашыла элек. Экология боюнча министрлик корутунду бере элек. Бере элек. Эмнеге анда жолду казып баштайт? Эми мисалы булардын 6 күн бою да 6 мен- күн бою көргөн жоксуздарбы эч нерсени? 6 күнү көргөн жокпуз. Биринчиден биз немеде болгонбуз. Ал жакта документтештин бүтүрүп атканда жолду башташкандыгы үчүн биз ал долбоорду кандай десе долбоорду эми бар бизде экологический заключение берет деген эле ишеничте болуп калган окшойт деген эле немеде. Бардыгы эми экология мамлекеттик госорган иштеп атса, госорган иштеп атса долбоорду бүт бардыгы немеде болуп атса, мамлекеттик орган болуп атса, ушул согласовать этип чыгат окшойт деген эле немелер менен анын үстүнөн эртерээк баштабаса кыш келип кетсе, эртеңки күнү чилде мисалы кар жаагандан кийин ишибиз мындан дагы оорлошот деген түшүнүктө баштайт. Силерден бул инвестор компания, Кытайлык компания да турабы? Келип туруп, сиздерден эч бир уруксат мына жолду баштай берели, силер документти бүтүрөсүңөр деп эле, алар бүтүрсө керек деп туруп эле жолду баштай жүрдү. Ошондой сыяктуу. Сиздер бүт жерде биз мамлекеттик компания, мамлекеттик ишкана ачып атат, биринчи жолу түштүктө көмүр кени ачылды деп төш кагып атасыздар. Анан эмнеге сиздердин астыңарга келген инвесторду көзөмөлдөй албай атасыздар? 6 күн мөңгүнү казганга чейин көзөмөлдөй албасаңыздар, эмнеге мойнуңуздарга алып, ушу компанияны алып, жолду азыр иштетем деп атасыздар? Бизде ошо көмүр кени ачылды деген туура. 30 августта ачылган. Бирок ал жерде биз көмүр кенди ачканбыз. Мисалы көмүр кенди инвестор менен биргеликте көмүр кенди ачканбыз. Мисалы жолду ачкан жокпуз ал Ошо жерде. көмүр кенди иштете турган компания жолду казып ийип атат да. Ооба, Ошону эмне көзөмөлдөй албасаңыздар, эмнеге ушу инвестор менен иштешип атасыздар, эмнеге мойнуңуздарга алып атасыздар? көзөмөлдөө ошол мисалы 6 күн булардын техникасы чоң экен, немелери мүмкүнчүлүктөрү чоң экен. Ошо 6 күндө биз именно ошол жерде документ иштери менен чуркап жүргөндө гана башталды. Бул инвесторлор сиздерди да тоготпойт экен анда. Эми тоготпойт деген маани эмес бул жерде. Монтип баштабаш керек эле. Тоготпойт деген тогото турган маани эмес да. Бул жерде башта бергендигин негизи бүт долбоорлору колунда болгон, бирок заключениясын эми түшүнбөстүк болушу мүмкүн бул жердечи. Мамлекет тараптан мисалы Кытай тараптын мыйзамы кандай, же мамлекет чийип бергенден кийин иштей берип ошондой түшүнбөстүк эле болуп калышы мүмкүн. Кытайда кандай мыйзам экени ал Кытайда болот. Кыргызстанга келсе Кыргызстан мыйзамы менен иштеш керек да. Түшүнбөстүктөн башта бериши мүмкүн. Ал туура биздин мыйзам менен. Ушу сөзүңүзгө да азыр атыңыз ким деди? Муктар дедим. Биздин өзүнүн айыл башчыбыз аз келбей калды. Ошол сиздин баягы орун басарыңызга барып жолукканда, ушу жол салынып баштагандачы билдирүү айтып коеюн, мындай мөңгүлөр бар, мындай депчи. Ошо барса, ояктамын, бияктамын деп кабыл албай, кетирип, киргизбей, ошондой кылып чыгарып коюптур да. Болбосо биз бул жөнүндө даван эле неме бергенбиз да. Эми ака сизге суроо да, эми сиз кыргыз экенсиз, ака бир жакшынан неме экенсиз ака. Ушуга жүрөгүңүз чыдайбы ака, мөңгү өзүңүз деле бир неме кылып. Ошону мен дагы көрүп келе айтам. Мисалы биз дагы ушу инвесторлорго дагы айтып атабыз. Биринчи эч курдесе ушунчалык жол менен кетсеңер, мөңгү чыкканда бизге кабар беришиңер керек деп. Эч курдесе мисалы мөңгү тешип өткөнгө чейин эмес, мөңгү чыкканда бизге кабар беришиңер керек. Мөңгү чыгып калды деген маанидечи. Жол башталганда биз эскертүүнү Кыргыз көмүргө бергенбиз. Андан кийин жол дагы башталып улана бергенде экотех инспекцияга өткөрүп бергенбиз, билдирүү бергенбиз. Бергенсиздер, сиздер маалымат берген турбайбы? Анан биз маалыматыбыз жок калдыбыз деп атпайсызбы? Бергенде биз ошондо токтотконбуз, ошо маалымат жок эле маалыматта билинип, бирдей токтотуп атпайбызбы? Сиздер дагы мөңгүнү талкалап бүткөндөн кийин көрдүңүздөрбү? Жок. Мөңгүгө чейин бергенбиз. Биз ошондо эле токтотконбуз да, ошо айтып атпайм. Бул жактан маалымат келгенде эле токтотуп калган, ал бул жак мындай алып иш алып бара берген да. Бизге мисалы бизге кат жүзүндө дагы эскертүү бергенбиз инвесторлорго, токтоткула. Биз заключениянын азыркы корутундуларын, экологик экспертизаларын ала элекпиз депчи. Ала элекпиз, токтоткула деп. Эмне деген инвестор анда сиздердики? Сиздер тартып келип атсаңыздар, биздин мыйзам менен иштейсиңер, мындай болот, бизде мыйзам, сиздер алып келип атасыздар да. Мамлекеттик ишкана, буну мамлекет ачып атат, мамлекет иштетет деп атасыздар. Аягына келип, инвесторлор бизди укпай, укпай деген жокмун мен. Укпай анан кийин салып. Биз эскертүүлөрдү дагы бергенбиз, ошону токтотконбуз дагы. Ошондочу. Бизди укпай ошондо токтотконбуз да, ошондо токтотконбуз да. Мисалы укпай деген эмес, эми айтып атпаймынбы ошол. Биз заключенияларын алып бүтө элекпиз. Биз эми бияктан эскертүү келгенден кийин бияктан жергиликтүү өзүнүн лесник деп коебу, ошондо токойчусу бар, токойчусунун негизинде эскертүүнү келгенден кийин ошондон кийин токтотконбуз биз. Бул мөңгү талкаланганга чейин айткан, сиздер кайсы бул жерден баштаганда канча?
Этегинде болчу. Те башында болчу. 6 күндө те мөңгүдөн ашып кетиптир деп атасыздар. Эми 6 күнгө чейин нени карап отурдуңуздар? Жок, логикалык жөнөкөй эле Biz суроо. neni qarab o'tirmaylik, o'sha aytib atpayman, biz to'xtatib eskертүү берип эле Эмнеге? to'xtatып кетип атпайбызбы? Жок, эскертип атпайбыз, эскертип токтотуп атпайбызбы? Андан кийин дагы башталып кетип атпайбы, мисалычы? Эмнеге макуланда мындай суроо. Эмнеге токтото алган жоксуздар? Те Токой чарба кызматы сиздерге эскертүү берген деле. Эми токтотконбузда, мисал дайым бу жерде саартан кечке 24 саат бирге эмеспиз да бу жерденчи. Биздин өкүл основной немени эле карайт. Мына мисалы неме бар. Кызыксыз го, саартан кечке бир сиздердин колуңуздарда болгондо сиздер кайтарып отуруп эмес, бир чалуу менен эле токтотуп койгон укугуңар бар да. Ошо бул жерде основной айтып атпаймынбы? Бул жерде токтотулгандан кийин дагы иш болуп атат. Ошол дагы териштирилип атат. Эмне себептен эле эмнеге мындай эле баштай турса, биз эскертүү бергенде дагы эми укпай эле башталып атат. Эми ошол бүт баары териштирүүлөр ушундан болуп эле атат. Биз мисалы сылажарыкка жөн эле отурган жокпуз. Ошондо неге эмне себептен баштай берип атасыңар? Биз эскертүү берсек, бүт баардык эскертүү берсе, эмне үчүн баштай берип атасыңар деген эле немеде болуп атат. Азыр биз деле ошону териштирип, Күнөөнүн баарын ошо келген инвестор компанияга түртүп атасыздар. же күнөөнүн баары инвестордон түртүү эмес, мисалы биз эскертсек аны баштай берип атпайбы, мисалы. Күнөөнү түртүш эмес, мисалы белгилүү эле болуп атат да. Күнөөнү түртүш эмес. Бүт баардык белгилүү эле болуп атат. Эмнеге себептен баштай берип атат, мисалы кайра биз подтверждение бербесек, баштай бербесе Сиздердин укпаган 20 күн иштеди, камдачы. бир апта деп эле айтып атат. 6 күндө эле келдик деп атат. 6 6 күндө келдик деп атат. Шудан азыр бир аптада өтүп кете турган жол салынды. Мен дагы ошону неме болуп атам, 6 күндө эле өттүк деп атат. Мына мен 20 күндө каминде Токой чарбасынын мемеси жол биринчи онеден казылып баштап, онеден Мойнок бар. Мойноктон бери ашканда биз элге кабар бергенбиз. Жол кетип атат мынаяка деп мен ойлгондой, ошондо элде маслихат болуп, баягы биздин меме чыгып келип Токой чарбанын мемеси. Мыналардан приказ болуп ошондо келип эскертүү берген олорго. Бир сыра тракторлордун ара кайдап түшкөн. Жол токтосун деп. Одан кийин эртеси кайтып баштады. Давандашып кетти. Ол бир апта деген ол сөз жомок. Мына инимин сөзүнө мен ойлойн, ол бир жомок. Ол бул жол жөн токтобойт эле. Бул мынабы наркы биздин боордоштор ошолор көтөрүлүш кылгандан кийин канат мажбур токтоп турат бул. Ал айылда чоң каракол айылы кайрылып чыгаргандан кийин. Ошол айыл меме кылгандан кийин эле мажбур токтотту бунучу. Болбосо бул ол бир апта деген ол жомок. 20 күн. 20 күн деген ам жомок. Кам бир ай иштеди ушул жерде. Бир ай иштесе андай эмес, 30-ында именно келип атат. Бул жерде 30 күнү Токой чарба ана белден ашканда келип эскертүү берип кеткен. Кат жүзүндө эскертүү берип ошол жерде кеткен. Негизи Токой чарба кайсы күнү эскертүү бердиңиздер? Эскертүү берип кеткен. Биз ошо башталган күнү Кайсы күнү? 2 күндөн келген. Башталган Августтун аягы, сентябрдын башы сентябрдын башында. Бири, экисиби? Мен кагазым калып калыптыр. Бизде дайын кагаз берилген, Качасына кагаз бар. чейин? Сентябрдын башы. Сентябрдын башы. Сентябрдын бүгүн аяктап атат. Булар качан токтоду? Августтун аягы Булар ого чейин казып аткан булар. Бүгүн Биз ушул жерде жайлоодобуз биз. Бүгүн 29. Казып аткан. Токтоду. Бул токтосо көп болсо 10 күн болду токтогонуна. 20 күн болду. Сиздерге качан келди эле булардын долбоор ушул боюнча? Бизде негизи долбоор келгенден кийин каралып баштайт да. Бизде ар бир долбоордун өзүнүн мөөнөтү бар. Ушу келгенден баштап кароо коюлган, бирок ошо долбоорду Токой калыбына келтирүү долбоору келип түшкөн да. Бул жолдун долбоору эмес. Ошо долбоорду Гипроземдин берген маалыматы боюнча мөңгүлөр көрсөтүлгөн. Анан биз азыр бул долбоорунга баягы макулдаша элекпиз да. Биз бир гана долбоор жагын карайбыз, уруксат берүү жагычы. Биз жактан азыр тиешелүү иш кагаздар чыга элек. Сиздердин кызматкерлер келип көрдү, бул бүгүнкү күнгө чейин келди беле буяка? Экология бузулуп атат экен деп. Биз эми уруксат берүү жагы биз долбоор менен карап эле ал жакта уже баягы чакырып биздин өзүбүздүн эксперт отдел бар да. Биз ал жерде долбоор менен иш алып барып турганбыз. Анан негизи бирок бул жерде иш жасалып жаткан иштер боюнча ошо жасап аткан долбоордун баягы адам уюштуруп аткан, ошо жасап аткандар өзү маалымат бериш керек да негизи. Жолдор башталды мындай деп мыйзамда бар өзү. Мен Төлөкөн айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин төрагасы. Ушул жайыт бизге карайт. Төлөкөнгө карайт. Бул жерди билем, ата алгандай бул жер турат. Музтер дейт буну.
Мына турганды кимин айта аласыңар, ана сүрүлүп турганды таш деп. Ал деген муз болот. Керек болсо мына сүрүлгөн дагы муз. Бул тарыхта, Кыргыздын тарыхында музтөр деп аталып, жайында өтүп күнү сыган мал. Калган малда ушундай малдан жабылган жер бул. Биздин жайыт болот. Илгери мурда Музтор дегенден кийин мунун түбү дагы муз. Буну дагы түз. Бул бир. Экинчиси геология деген бар экен. Лицензия берди дегичекти жеке ишкер мынантип жайытты бузуп берип коет. Мынау жайытка ким жооп берет? Мен айталам, силерден сурайлам. Мынау жайытты ким жооп берет? Көдө деген чөбөсөт. Бул Көдө Алай менен Совет районунда бар, Америкада бар. Кызыл китепте турат буну. Буну биз сакташыбыз керек. Onun orada силер Gödөнү да буздуңар. Суубузду да токтоттуңар. Мына Кызыл булак солуптур. Ол жерде толгон токой булак бар, жайында кайнап чыккан. Турбу балдар? Ушулар жок. Токтоду суу. Токтоду, азыр толуп төгүп салды. Лицензиясы барлар алып эле. Мисалы үчүн мен жайыт комитет менен сурасам, мен билбейм деп жооп берем. Мен келгенде жанагы лицензия алып алган киши мени түртүп коет дагы, акчасы бар, пулу бар, бийликтеки таныш билиши барлар иш алып барып атып ушуну бузду. Жаратылышыбызды бузуп бүттү, жайытыбызды бузду, суубузду жок кылды. Көмүрүбүз да жок болот мындай болсо келечекте. 414 гектар жайыт бар, ошонун ичинде ушу жайытыбыз да бар. Көрдүңбү, талкаланып бүттү жайыт. Мен мына силер келип калсаңар, силерден пайдаланып айтат элем ушу жогору жакка. Таныш билишти жыйыштырып, лицензия бергендин ордуна токтотсун. Ел менен кеңешиш керек да. Ел бул закондун түркүгү. Ел көтөрүлсө закон кайка барат. Бийликти кулатып коюп атат. Баштарынан өтүп атат, көрүп турат. Баары бир пулдуу байлуу, ал мансапкарлар ынтылып, ушундай жайытыбыз талкаланып кетти. Биз келечекте калтырабыз. Сиздердики жана мөңгүдөн айланып өтсө болот экен дедиңиз да. Мөңгүдөн айланып өткөндөн кийин булактардын башына туш келип калбайбы? Булактар төбөлүп өтө турган болуп. Жок, биздин архивдик материалдар боюнча ал жерде булактар жок. Эмне бар? Бирок жайыт жерлер бар, аскалар бар. Бул жерде булак турат го. Ошолорго туура келет. Жайыт жер аскаларга эле туура келет сиздин документ боюнча. Биз сураган ушу координат чектен так көрсөтүп берип атабыз, анан булар да карап көрүшөт. Фактически бузуп өтүп кетти жол кылып. Булар билбейт, Кытайлар кылган. Эколог катары пикириңизди сурап атам да. Булар унаалар менен ташып кетишет, коболор менен. Көмүрдү. Көмүр ташып баратканда тоонун үстү шамал. Үстүнөн көмүрдүн чаңы учат. Көмүрдүн чаңы учуп, мөңгүлөргө жабышы мүмкүн. Жабышканда ошол канча метр аралыкка чейинки мөңгүлөр эритет. Бул мөңгүнү сактоо боюнча өзүнчө мыйзам бар. Ошо мыйзамда кандай жазылган? Ал мисалы үчүн моногу кумторлорду тыктады мөңгүнө, ошондой негизде иш алып барат да. Биз өзүбүз бул жерде бир гана ушул экологиялык экспертиза мыйзам менен иш алып барабыз. Эколог катары пикириңизди сурап атам да, бул зыяндуу. Кентиңизде эмне да Ташса зыяндуу. Мен машинага да айтам. Биз азыр токтотуп атабыз ошо долбоорду ошон үчүнчү. Жок, булар азыр айланып өтөбүз деп атышпайбы? Ошого сурап атам да пикириңизди. Эми ошо долбоор келгенде карайбыз да. Азыр пока бизге ал долбоор келе элек. Келсе анан карайбыз. Бул ушинтип таш жашыл чөптөргө, жайыттарга, жана көп жылдык арчаларга дагы зыянын тийгизиши мүмкүнбү? Макул долбоор келди, макулдашылды, өттү дейли. Биз азыр урматтуу депутат менен да сүйлөштүк го. Үч маселе боюнча ошол жерде бир суу жабылып калса, булактын көзү, бир арча кезилсе, же ушу мөңгү ушундай болсо бул иш токтотулат деп атпайбы? Биз сөзсүз токтотууга алып барабыз. Биз долбоорго макулдашпайбыз андай болсочу. Биз мыйзам менен иштейбиз да. Мыйзам менен ишибизди алып барабыз өзүбүздүн. Суу жөнүндө мыйзамыбыз бар. Экологиялык экспертиза жөнүндө мыйзамдарыбыз бар. Ошол мыйзамдар менен ишибиз. Ошол мыйзамдардан бир так жооп ала албай атам да сизден. Кандай болгон учурда уруксат бербейсиздер? Канча метр? Мисалы үчүн мөңгү деп коюп, мөңгү мисалы үчүн 5 метр ар жагында мөңгү болсо, астынан жол салып өтө бериши мүмкүн. Эгер андай болуп калса кандай болот? Бизге негизинен долбоор келиш керек. Долбоор келменче биз Жок, мен азыр бир мисалды айтып атам да. Ошондой болуп калса. Зыян болот да. Зыян болот. Биз азыр долбоорду көрбөй туруп айта албайбыз да. Долбоор келипсе, долбоорду карап канчалык деңгээлде. Анан ошо менен иш жүргүзөбүз. Азыр булар мөңгүнү казып өтүп кетиштир. Мөңгүнүчү бузуп талкалап эле.
Буга ким жооп берет? Кимге чара көрөсүздөр? Көзөмөл сиздерде болобу кандай? Бизде көзөмөлдүк текшерүү кызматы өзү регионалдык башкармалык бар. Булар Токой чарба кызматкерлери менен биргеликте акты түзүп кетишкен уже. Булар азыр ушул кыргыз көмүргө ким долбоорду баягы неме кылып аткан, иш алып барып аткан. Ошолор менен иш алып барышат. Ошолор чараны көрөт. Укук органдарына берилет. Органдарына берилет ооба. Сиздер эч кандай рычаг колдоно албайсыздарбы? Биз бир гана долбоор уруксат берүү жагы bizde да. Азыр мына ошо эң башында турабыз. Өз көзүбүз менен көрүп атабыз мындай мөңгүлөрдү кантип талкалап жол салып өтүшкөнүн. Эми азыр болжол менен канча бир 500 метрдей аралыкта, узундукта мөңгүлөрдү минтип талкалап кесип өтүп кетиптир. Мөңгүнүн бийиктигин канча деп айтсак болот да. Болжол менен азыр бизден дагы өйдө турат да. Бир 10 метрден ар жак бер жагы дейбиз го. Мисалы үчүн азыр болжол менен эсептегенде. Геологиянын алдында ошондо азыр 195 000 тонна. 195 000 тонна мында подтвержденный ошол убактагы коюлган не дегенде бизге чейинки 12 гектар жерге ошончо запасты көмүр деп коюлуп берген. Лицензия канча гектар? 12 гектар жерге алынган. 12 гектар жер кошумча Атыбалга 4 гектар. Жалпысынан 16 гектар жерге. 195 000 тонна көмүр эле бар экен. Эми аз, аны бир жылда деле түгөтүп коюшу мүмкүн да, 1-2 жылда. Эмне үчүн анда ушунча жаратылыш талкап могу жолду салып атасыздар? Ар жакта 2 жол бар. Ошо жол менен өтсө болбойбу эмнеге? Эми биз дагы ушул суроону башында инвесторлорго деле бергенбиз. Бизде көмүр аз болуп атса дегенде инвесторлордун биринчи немеси кышында мурдаш тараптан түшкөн жол Капчык айынын ичи муз кузгундап өтө албай калабыз деди. Кышында декабрлардан баштап мисалы жүргөнгө болбойт деди. Экинчиден неме бул жак менен түшкөндө, Папан жак менен түшкөндө мисалы нормаларга зигзаг азыр чыгып келсе беле зигзаг деп коет. Мисалы повороттор нормаларга туура келбейт. Ал жерден кичине бир жамгыр жааса же болбосо бирдеке боло турган болсо машина кулап кетүү коркунучу бар. Жамгыр жааса андан кийин алайды аралап, айылды аралап өтөт. Айылды чаңгытып аралап өтөт. Андан кийинки айылды объездной жол деп атат. Объездной жол айдоо жерлерин аралап өтөт. Ошондон кийин биз өзүбүзчө мисалы жергиликтүү немелер менен каршы чыгып, талашып, тартышып отурбай эле ушул жолду салады өздөрү сунуштаган. Биз деле ошондо бүт баарында эки жакта тең жол бар деп сунуштаганбыз. Бир жактыкы мисалы общий пользованияда болсо, бир жактыкы бир адам колдонуп, андан кийин макулдашып гана өтөт. Бул жактын жолу кышкысын эч нерсе болбойбу, муз тоңбойбу, кар көчпөйбү. Булардын айтышы боюнча кышкысын ушул жерге именно неме болуп атат, бир грейдер мисалы 2 погрузчик менен сүрүп тазалап турабыз деп атат. Биздин основной азыр айтып атканыбыз скрышный работа мисалы жайында көмүрдү казып туруп үйүп түшүрүп коюп андан кийин сата албайсыз. Жайында топтой албайсыз. Мисалы кышында жүрбөгөндөн кийин бизге мисалы эл деле турат. Бүгүнкү азыр эл бир жума мурун төгүп койгон көмүрдү албайт. Мага свежийин алды. Мен ошон мен токтоп сиз мага кыйкырбай эле мындай эле сүйлөбөйлө. Мен кооз сүйлөгөн сөзүңөрдү койгула. Чындык сүйлөгүлө. Мен чындыкты сүйлөп. Бир ай ачык болот жол. Бир ай. Бир айдан ачык болбойт бул жакта. Өзүңөр көрөсүңөр мустак. Кайка барасыңар көмүрдү. Кайка алсаңыз деген. Мындан нары мен биздин макулдашы боюнча ирик мисал БК деп коебуз. БК сартоо жалпыга БКны ошону элге таркатабыз, майдасын экспортко. Же Өзбекстан, же Кытай. Неге бул тарап калып кетип каласыңар? Силер бул тарап калып түшпөйбү. Бул жерден мен сизге айтып берем. Биринчиден мен айтып берейин. Мен суроо бере алайын. Өзү көмүрдүн муктаждыгы бул тарапта болсо, шаарда болсо. Силер неге алай тарап калып кеттиңер? Алайда көмүр турса. Кожакелен. Алай сата албайсыздар көмүр. Анан силер неге бул жака калып кеттиңер? Алайда биринчиден сата албайт алай. Көмүр танкыстыгы бар, алайда. Кооз сүйлөгөнүңөрдү койсоңор мында. Чындык сүйлөгүлө. Мен сизге жакшына эле мында провокация кылбай эле мындай эле сүйлөбөйм. Батам бери сүйлөп атасың мына өзүң кооз сөздөрүң. Мен кооз сүйлөп. Сени эл тосуп болгон жери жок бул жактан деле. Мен мында айтып берейин сизге. Жаратылышты бул. Биринчиден алайда быйыл канча көмүр канча болду айтып бериңчи. Баасы. Алайда макул, алайда көмүр кеңеш сата албайт экен. Мен антимонополия канча койсо ошончо коюп бере элек. Антимонополия канча коюп берсе? Неге эл азыр эл көмүргө муктаж? Антимонополия коюп бере албай атса мен неге сатам? Антимонополиясыз мен сата албайм. Мамлекеттик ишкана. Не себептен сатып атасың? Мамлекеттик ишканага баа коюп бермейсиң, мен сата албайм. Мен частный эмесмин. Сен койдуртуп, мен койдуртуп мен чуркап жүрөбүз ошол боюнча бүт бардыгы. Неге сатпай атасың? Азыр неге сатпай? Ушул малда эл муктаж. Мен уксаңыз, көмүргө биринчиден сатпай атканыбыз биздин өзүбүздүн көмүргө биринчиден жете элекпиз. Мен сизге айтайын.
көмүргө жете элекпиз, антимонополия баасын коюп бере элек. Антимонополия көмүр ташып даяр кылып койдук. Ал скрыша работтары, скрыша биздин даярдап эч жерде көргөзгөн жок. Көмүрүңөр даярдеп. Көмүр даярдап эч ким айткан Даяр жок. болгон үчүн ачылышын Жок, скрыша работ. Скрыша деп коет, скрыша. Жетейин деп калды. Ашып барса бир 10 башында турабыз. 10 күн бир жумада жетет. Өзүбүздүн түшүнүк менен эле сүйлөшөйлү. Али коо сөзүн кой. Коо сөзүн кой. Коо сөз андай мындай. Кыргыз көмүр ишканасы, Кыргыз көмүр ишканасы. Кыргызстанда көмүрдүн баасын жөнгө салуу үчүн, туурабы? Жеке частныйларга берип койгондон баалар көтөрүлүп кетет экен деп, жогору жактагылар саясатты ушундай кылып, элди арзан баадагы көмүр менен камсыз кылайлы деп ушул ишканаларды түзүп атат, туурабы? Силерди ишенип коюп атат ушул нерсеге. Анан муктаждык болуп атса, арзан көмүргө, шаарда муктаждык болуп атса, алайда көмүр сата албайса, алайга эмне алып кетти? Жок, уксаң. Туруңуз, мен суроону толук берейин. Алайда көмүргө муктаждык жок. Алайлыктар, алайлык туугандар, мына чөткө айтып коеюн. Бул жолчурактын көмүрүн жакпайт. Ат менен төөдөй айырмасы бар. Бул көмүр менен ол көмүрдүн качествосунда. Бул биринчиси. Экинчиси, силер бул жака алып өткөндө 2 жыл айткылачы. Кытайга экспорттоп кеткичти максаттап ушул жолду салып кетипсиңар. Бунун несин жашырабыз? Максат көмүрдү Кытайга экспорттош керек. Бирок карап тургула. Ураныңар баягы арзан көмүр менен камсыз кылыш болгондон кийин элди. Бирок силерге Кытайга көмүрдү тартып кетип калсаңар, кайсы бир деңгээлде бул бааны жөнгө салып турат эле да бул корейлер. Элдерди көмүр менен камсыз кылып турат эле да. Силер кайра бааны көтөрүп атпайсыңарбы? Мамлекет түзүп берген баягы программага каршы иштеп атпайсыңарбы силер? Мындай каршы эмес да, биринчиден ошол жака түшсө деле кайра эле шаарга келет көмүр, ошондо эле ириги. Мисалы бул жак айланып отурбай эле мондой эле түшсө болбойбу анда? Мындай мен силерге түшүндүрүп берейин. Бул жак менен түшсө 40 км, 45, 47 км, 50 кмге чейин асфальт жолго чыгат. Бул жак менен түшсө 25 км менен түшүп, андан нарагы түз жол менен ташыйт. Шарга канча болгону менен жол кересинен шарга чейин. Мисалы 200 канча километр, 200ге жетпейт, ошондо 220 километрби, 180 ушундай километр. Биринчиден токтоп туруң, мен неме кылбайчы. 180 километр менен ал жакта түз, биринчиден жолубузду талкалап атабыз, ошо коолорду менен. Осевой нагрузкасы туура келбей атат. Сиз менен биз өзүбүз көрүп турабыз. Бизде кара кечеде мисалы бир кового 13 тонна, 14 тоннадан ашык жүктөбөйт. Ошол 14 тоннадан ашык жүктөбөгөн үчүн осевой нарсы жолду талкалабайлы деп танарлар менен алып кетебиз биякта. Осевой 6 осьтүү машиналар менен. Бул жерде кайсы жолду бузат? Бул жерде технический жолдо мына Папанда немеде талкалап атышпайбы? Мисалы жолду талкалап. Кайер талкалап? Объездин Папандын жолун азыр жаңы уксаңыз, жаңы куруп аткан. Арасына жаңы куруп аткан жол салып атса, сиз өзүңүз айтып атпайсызбы азыр мына 122 км Кут Оштун шаарынын центрине жетет. Ооба, 122 км менен жеткен менен бирок жол оор болот. 36 километрге жол салып, 36 менен 25 200 километрге. 200 эмес. Мисалы азыр так немеси бирок просто ал жол тегиз жол. Айтпа, Кытайга кетебиз, кыргыздарга көмүр жок деп эле айт. Андай неме эмес. Биринчи бизден коо сүйлөө, мына жерде жалаң эле карапайым. Мен карапайым эл менен бүт бардыгы менен бирдей эле сүйлөшөм. Турсаңыз, мисалы. Мен турсаңыз, ошол арзан көмүр менен болду. Өйдөгө чалып, өңгөгө чалып. Арзан көмүр менен камсыз кылуу үчүн ошол. Арзан көмүр сен кымбаттап тутпайсың. 200 километрден 200 сомго апарып берем. Я бул жерден 1,5 сомго туура апарып. Каякта 1,5 сом менен жолду талкалап атпайсыз. Бир жагынан болсо бир жагына. Кайсы кадимки деле Папандын жолу. Папанын жолуна салбайт машина. Каякта салбайт? Объезди бар. Объезден кийин перевалдан кайсы жол менен? Перевалдан кийин база уюштуртат. Кече кайсы жерде? Кайсы жерде база уюштурулуп аткан эч кандай неме 10 гектар жерди трансформация мен кирген жокмун ал жерге. Ошондо мен барган жокмун ал чогулушка. 10 гектар жерди трансформация пока бүтө элек. Биз бүтөбү. Мисалы бушуга чейин талкалап келди го жолду. Ошо ашып койсоң о жерден нары перегруз менен жүрбөйт. Мен кепилдик берем. Бул жактан даяр жол талкаланып кетет деп атасыздар, бул жактан жаратылышты талкалап 5 миллион доллар кетет экен ушул жол, сиздер долбоор боюнча ушул жолду салганга. Ошол акча менен нону ушул жактын жолун салып алып туруп ташый берсеңиздер болбойбу анда? Логикалык эле суроо да. Эми логика суроо болсо, инвесторлордун каалоосу да, мисалы мен ошол жака жол салып, мисалычы, ошол жака вложение кылам деп атса, токтоп туруп мен мына вложение кыла албайм деп айта албайм. Айтсаңыз болот да, бул жакта мөңгү бар, эл каршы. Мен мөңгү бар экенин кийин тактоо кагаздарын алганда билип атабыз. Мөңгү бар. Мисалы тактоо биринчи. Түшүнүктүү болду. Рахмат. Мөңгү жок экен, булар мөңгү жок эми ашып кетебиз, оңой деп ойлошкон. Ошо мисалы тактоо. Ошодо тактоо иретинде. Эми оюңар өзгөрдүбү брат, мындай жок, мына без камера, без ничего, мындай конкретно жөнөкөй адам батар. Камерага деле сүйлөйм. Мисалы без камерага деле сүйлөйм. Биринчи айтайын, эгер мыйзам бузуу болуп, ошондой болуп, элге каршы баягы Марлен Маматалич айтып кеткенде 3 нерсеге каршы боло турган болсо, биз деле салдырбайбыз. Биз деле мисалы талкалатып коюп, сүйүнүп келип отура турган эмес.
Жол болду. Мына ошондой эле. Молодец, рахмат. Мына ал проекттер боюнча проект сийген адамдын жолу боюнча келтабыз. Бул жолдо мына арча турат. Жаш эми чыккан арча бул дагы. Мынага окшогон чоң арча эмес. Мынага окшогон чоң арча эмес. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ana ol kiçineki arça men 24. Buna men 25 arça bala tuturat. Yaş arçalar. Salvayga. Buna jol uşundan ötken uşul arçalar kıyılmay tep kepildik veriles mi? Kıyılağı? Söz kete uşul arça? Buna ol adamga salıştırganda gödek arça mı? Alleybi? Öte jaş arçalar mı? Yemi çip gelizkan arçalar mı? Bunalar ha? Ha kayar mı kana? Buna kaptal mı be? Buna gördünüzler. Preektirşitin görgözgen yolu buna ol arçalar talkalı. Yemi çip gelizkan arçalar mı öttü kayar? Aha. Çıkamın sözsüz çıkamın o yaka. Buna uşşermeyen be. Salvayka buna ol. Çoğun karakol leskoz katar buna ol. Yaşarsalar gör otas be. Buna jalan jaş çıkkan bir yıl arçalar uşundan öne ödetken. Ha jaş çıkıp eskan arçalardı. Tügünde daha kalıp ketetken ananday. Bu yaka 1 gram turpak düşpeydi o da tanan. Metri 10 metri 12 metri bolgan joldun turpağı uşul arçalardı gömbeydi dep kim kepildik berilat. Hurmatlı Jogorku Kengesinin deputatı Marlen Abdurrahmanoviç. Sizin sözünüz menen bulardın kılıp atkan işleri hiç vaqta dalgelilek bir dağı arça kıyılmasın bir dağı arça degeniniz menen hala ösüp turgan çoğ arçalarda arça kıyılsa dağı hiç nerse emez. Ösüp kele жатқан mına kiçinekey balatı menen mına 1 yıllık 2 yıllık hem önüp kele жатқан kiçinekey gödek balatılardı kıyratı ötü jolu menen ketip aşat bular hazır. Mına men bunu sözüm menen dağı uşul proyektirişinde aytып atkan көргөзүп берип аткан жолу менен да кетип атамын. Мына ушундайна келеткен биз. Каяка өтүп кетебиз одан ары? Эми мынакей ушул жайыт жер. Мына жерлерден быйыл чөп көп болгондуктан байланыштуу бу жерде орулбошту. Негизи бул коктула колоттор чөп орунду жайыт жерлер. Эми буяк бетке өтөт экенбиз. Hem uşundayla ötüp buna arçalar tevele ötümenen arçalar tevele ötümenen kana buna moynoka geletken biz. Moynoka geletken biz. Ay tutmasın bu Burat de be sen proyektini burguzganга kanday sen akılın men akılım jetmese proyektini Burat desin kanday Burat emi? Yok arçalarga men azı proyekti boyunca gelece tam. Marlen Abdurrahmanoviç aytты го. Arçaga tibegidey oldu. Ana arçaga tibegidey emes yaş. Alle gödek arçanı salvaga kıyra tutabı. Görgözgen boyunca. Proyektiriştin görgözgen boyunca aşağı yaş arçalarda sürgüzü tutabı. Kaç eken? 12 eken. 15 yaktı. Ken. Kırgız Tokoy çarpasından. Çoңkarakol ayının leskozu. Kırgız kömür işkanası çaktı, Süleodat 15 yaktı dep. Men video dalilmen görgözgöndө al жерде 100'den aşık arça turat. Bu yak bolsa 15'te arça kıyılat eken jaş gödek deyt. Kimdin oğlu barat. Emi törölgön alleydi öldürүүгө. Mundayça düşündürüp beren kırgızca jolpak til menen. Бул тарап менен айланып өтөбүз деген долбоорун көрсөтүп атышат эми. Бул жакта мөңгү болбойбу? Бул жакта мөңгү жок экен деп атышат. Бул жерде мөңгү бар. Болот сөзсүз. Кышы менен кар топтолот. Буяк тескейбет өзү. Буяк күнгөйбетте ушунча мөңгү болгондон тескейбетте сөз мөңгү турат. Мунан арка жагын биз азыр барып көрө албай атабыз карда. Мунан арка жагында дагы суюлуп түшкөн мөңгү турат. Мөңгү бар. Мүмкүн эмес. Дагы калп айтышты. Мамлекет işkerleri, Kırgız kömür işkerleri dağı жалган айтты.
Бул жерде мен 100% кепилдик бере алам. Эч убакта буяка салбайт, элди алдоо жолу бул. Убактылуу алдап бизди соротуп атышат. Ушул салынган жол менен гана каттайт. Буяк менен салына турган болсо буяк көрүп турганыңыздардай жалаң таш, шагыл, куюлма шагыл. Ал үчүн бул тоону омкоруп кетиш керек. Бул тоону омкоруш үчүн миллиарддаган акча кетет. Кайсы болуп атат ошондо? Бул бизден сураган маалымат сиздерден сулаган. Азыр мөңгүнү чыгыш тарабы менен өтөт. Чыгыш тарабы мол арты менен өтөбү анда кандай? Чыгыш тарабы ошондор менен өтөт. Так, Биздеги могул корутунду. сиздеги маалымат боюнча тиги жерге ылдыйга подъемго келгенден кийин мынау зоонун бору менен кетеби? Кандай? Менен азыр бизде GPS жок, мен аердан барам. Мына точно мына жер менен кетет. Сиздин картаңыз ошону айтып атпаймынбы? Мөңгүнүн чыгыш тарабы менен өтөт. мөңгүнүн чыгыш тарабы бул тарап. Ушул жак. Бул тарап мөңгүн чыгыш тарабы менен өтөт. бул тарап зоо болуп атат. Каягы менен өтөт? Биздеги суралган жер боюнча ушундай. Ушул тараптан берип атасыздар да, мына зоо тарап менен өтсө болот да. Ушул чыгыш тарабы менен өтсө болот. Бул тарапта мөңгү бар болбойт деп атасыздар. Туурабы? Бул тарабы. Жок, биз болбойт деп айтабыз. Жок, мөңгү бар деп атасыздар да Мөңгүнүн сиздер. чыгыш тарабы менен сурап атат. Мөңгү бар деп Проектте атасыздар. көрөсүңөр. Именно проектте каякта көрсөтүлгөн, аны Кыргыз көмүрүнүн өкүлдөрү өздөрү көрсөтсүн. Биз мен өзүмдө корутунду айттым. Проект кандай экенин билбейм. Келсин. Сиз ким? Кыргыз көмүрдүн жетекчиси. Мына жактан эмес, мына жактан да түндүк түштүктөн айырым. Жалган экен. Мына жактан Гипрозем бул жактан өтөт. Бул жагы зоо болуп атат. Аска зоо. Зоо менен өтө алмайт да. Биз мына жактан координата бергенбиз, именно мына жактан. Жок, бизден сураганыңар Ошо координата суроо мына жактан бергенбиз. Координатаны мына жактан бергенбиз. Биз именно силерден суроо. дагы өзгөртүп кетсин. Координата. Анда кызык болуп атат. Сиздер Сиздер бул жактан О, сурагансыздар. координатасы бияктан сураганбыз. Биз немени GPS менен баягы координата угловой точкаларын X, Y точкаларын сиз мына жакта. Картаны сиздегини карап туруп айта аласызбы? Бул жак мөңгүгө Түштүгүнө карап. түндүк түштүгүнө карап айта аласызбы? Бул жакта мөңгү бар бекен, жок бекен? Мөңгүнү картадан көрсөңүздөр болот, да? Так, азыр мына өткөн жол. Азыр сиздер бул тараптан дегенде аста зоо деп атасыздар. Мына скатопрогон, мына биз турган жер скатопрогон. Чыгыш тарабынан эми координат чектерин Чыгыш тарабы болгондо, бул жагы батыш тарабы болот. Туурабы? Батыш тарабынан өйдөгө чейин эле неме мөңгү болуп атат. Элеман жанагы көл турат деген жерлер мынал. Мынал мөңгүнүн буякты тескей тарабы. Күнгөй тарапта ушунча мөңгү болгондон тескей тарапта 100%. Мына сызык мөңгү да. Анан булар чыгыш тараптан берип аткан координат боюнча булар мына тоо ташты бузуп өтүш керек экен. Ушул координатура. Эгерде батыш тарабынан берем десе мынандайдан айланыш керек эле. Анда бул жак батыш тарабы мөңгү экен, бул жак чыгыш тарабы деп атат. Бул жак кандай болот? Мына сала аласыздар, эмне болот? Бул жактан аскалы болуп турбайбы? Көрүп атпайсызбы өзүңөрдөн? Биз координатаны ошол мына жактан бергенбиз да, угловой X, Y точкалар мына жактан. Бул аска. Топтоп атасыңбы? Аска болуп турбайбы? Алпар жагабыз. Анда бул жакта мөңгү бар экен демек, азыр сиздин картаңызда болгону көрдүк. Мөңгү да. Мына ушул турган жер мөңгү экен. Жок, мөңгүнүн площадь бул турган жер. Мөңгүнүн площади бар да. Мөңгүнүн келсеңиз. Мөңгүнүн площади бар да, мисалы канчалык немеде, мына канчалык дегенде площадьта мына ошондо билинет да, эми азыр. Мондай жакка түшүп көрөлү эле, түз жакшы көрүнөт экен. Мөңгүнүн жанына барайлы, эмне кылып турабыз бу жерде? Өз мөңгүгө келбедик. Бул дыйла берели, мына аш мөңгүн жанына барайлы. Ошол жерде кеңип тартайлы. Бул жактан болгондо, бул жактан жол салганга мүмкүнбү? Жок, бул мисалы биз координата мынада азыр кар жаап көрүнбөй турат, асканын эле түбү да. Аска. Асканын түбү менен бияка чыгасыздарбы? Асканын түбү менен мындай чыга турган болгонбуз. Асканын түбү менен мына жерден чыга турган болгонбуз. Асканын. Мына жерден чыгып туруп, тиги кокту менен айланып түшөсүздөр. Мына жолдун учу көрүнүп турбайбы мына жерденчи? Ошол жерден мындай өтүп туруп, аскадан мындай айнат. Бул жакта мөңгү көрсөтүп атпайбы? Батыш тарабы деп. Чыгыш тарабы бул, батыш тарабы. Биз координатаны именно мындай бергенбиз да, X, Y точкаларына мына асканын түбү менен. Аска турбайбы? Сиздер берген чүрүп беребиз, буяка чүрүп. Мөңгү доказалы кетпейт. Түтөт да мөңгү буяка. Ошо мына жерден площадь мөңгүнүн площадь. Мына асканын түбү менен да көргөзгөнбүз. Асканын түбү менен көргөзгөнбүз силерге. Ошол жерден да аскан. Мына жерден мындан жарып чыгабыз дегенбиз. Мындан жарып чыгабыз дегенбиз. Мындай ака, мындай да, өзү сүйлөшкөндө деле бирөө сүйлөгөндө мындай күлүп, маскалап, мындай сизге деле туура эмес, сиз сүйлөгөндө мен күлгөн жокмун да. Мен макул деле сиздин туура түшүнүп атам. Мындай
Неме делечи мындай? Тура эле мындай деп күлбөй мындай. Жок, күлкүлүү эмес, мисалы мен түшүндүрүп берип атпаймынбы мен. Томок айтып атасың го. Убактылуу гана элди алдап атышат. 100% жалган, алдап жатышат. Бизди соротуш үчүн дагы ушуякта айтты. Жок. Бияка мүмкүн эмес салышка. Ушул эле жол менен келет болду. Тоону тешип өтө албайт. Ушул жол менен гана салынат. Элди соротуп берге чыккандан элди соротуп ушундай салабыз дейт. Биз эл бир чыгат, эки чыгат дейт. Жок, биз өмүр бою чыгабыз туугандар. Ошо асканын боору менен деп атасыз да эми. Мына асканын боору менен деп атат. Алдайт. Мисалы да Асканын боору менен азыр биз душман кылып элечи бир жолучу. Мен дагы ошол асканын боору менен деп мамлекетке пайда түшүндү эле мына көргөнүм эле. Жок, асканын боору алдап. Бул координата туура эмес түшүп калса анда турагандай неме кылып эле. Мындай туура кандай түшпөсө, мисалы биз башында баядагы айттык. Биз мисалы сиз душмандай эле мамиле алдайт, мынтет. Сиз мисалы мына жерден чыга турган болсо, мисалы ледникке туура келе турган болсо, токтойт деп эле айтып атабыз го биз. Токтойт деп. Мисалы ледникке туура келип атпайбы? Биягы деле ледникке туура келет. Бул тараптарда да көмүр көп экен. Азыр ушун жол салып алса, кийин лицензия берилип, ушул жактагылар да газылып кетет деген ой болуп атат да. Булар газылабы, газылбайбы? Бул биринчиден мен казылбайт дагы деп айтпайм. Мисалы казылат мени компетенцияма кирбейт биринчиден. Азыр биринчиден айтканда жогорку кеңештин депутаты именно Марлем Маматалиевич айтып кетти. Ушул жердеги чөлкөмдүн координатаны геологияга беребиз, мораторий жарыялайбыз деп. Биздин кызыкчылык мисалы буякта көмүр үчүн кетип аткан маселе жок. Мен көмүр деп мисалы авам көргөзүп аткан немени мен мисалы көмүр лаборатория тастыктайт ал көмүрбү, көмүр эмеспи, бүт бардыгы. Бул жактан кен чыкса да кыскасын айтканда көмүргө кетпейт. Планыңыздар жок бул жактан газы. Но Загарадан башка планыңыздар жок. Загарадан башка планыбыз жок. Загарадан башка планыбыз бир гана. Мындай караганда, эгер ушул чөлкөмдө лицензиясы бош, мисалы же болсо аукцион объект боло турган болсо, бул чөлкөмдөн гана алышыбыз мүмкүн. Бул чөлкөмдөн. Белден ары аштайсыздар. Белден ары биздин план деле жок. Анан кийин баланс деп коет. Государственный балансы же болсо геологияда деле мында чалгындоо иши жүргөн эмес бул жакта. Ак Бура дайрасы ушул жерден башталат, так ушул жерден. Бул жак тарапка өтө турган болсок, биз жак тараптан Күлчө дарыясынын башталган булагы, башаты ушул жер. Мен жүрөгүм ооруп турган ошол. Жүрөгү ооруп турган. Эки суу кала турган болсо, кете турган болсо, Ош обласы суусуз калабыз. Жана Ош шаарындагылар, Ош шаарындагы ортосунан парктап турган, биз мактанып жүргөн Ак Бура дарыясы толук азыр булганышта. Биз киринип аткан, биз ичип аткан сууну биз азыр ууну, көмүрдүн уусуна киринип атабыз, ичип атабыз. Туугандар, муну ойлонуңуздар. Ош шаарынын тургундары да, сиздер дагы ойлонуп көрүңүздөр. Биз толук Ош шаарынын тургундары буга чейин жана жамгыр жааганда ылай болуп калып, суусу токтоп кала берчү эле. Азыр эми жаңы ошол суу кампаларды куруп, эптеп, шаарда суу өчпөй турган аракет кылып иштер жасап атышат. Ошол иштердин баары жасап бүткөндө, бул жактан мөңгүлөр жок болуп кетсе, кайрадан суусуз калчудай болот экен анда. Сөзсүз толук турда айта алам аны. Мен 100% кепилдик берилем. Мөңгү жоголгондон кийин аны жөнөкөй адамдар акылга салса деле билет, мөңгү жоголгондон кийин суу жоголот. Чөлгө айланабыз. Өткөндө 15 жыл деп көп айтып коюптун. Эгер ушул тынбай иштеп турган болсо, 10 жылдан бери көздөп 5-6 жылдын ичинде суусуз калышка мен толук кепилдик беремин. Ары жакта кабинетте отургандар эч кандай мөңгү талкаланган эмес, айланып өткөнбүз же 5-6 чакырым алыс жагында турабыз деген да. Муну карасаңыздар, мынаны карап туруп, эми кантип мөңгү талкаланган эмес деп айтууга болот. Ушуну кантип көрбөй калганга болот. Бул жактан Кыргыз көмүрдүн түштүк филиалынын жетекчиси айтып атат, биз билбей калыптырбыз, бизге маалымат жетпей калыптыр, биз айтып эскертсек, анан эскертсек укпай коюптур деп атат. Ушунча мөңгүнү талкалатканга чейин кантип билбей калышат, кантип ошону токтото албай калышат. Ушул кызык суроо да. Бизден УКМК, прокуратура ушул маселени бизди көрүп аткан болсо, факт түрүндө деле, эч кандай арыз түшпөсө деле, иш козгоп муну карай турган маселе экен. Токой чарба кызматы биз эскерткенбиз деп атат. Экология боюнча башкармалык биз корутунду берген эмеспиз деп атат. Корутунду бербесе эч кандай документи жок туруп, мөңгүнү казып, ушунча жолду, жайыттарды талкалап келгенине бирөө жооп бериш керек да. Же эмне биз билбей калыптырбыз деген жазадан кутултпайт да. Сөзсүз түрдө бирөө жооп бериш керек, бирөөгө чара көрүлүш керек.
эгер ушуга дагы эч ким чара көрбөй жөн калып кете турган болсо, анда Кыргызстанга келип, мен инвестормун деп келип, мен каалаганымды кыла берсем болот деген прецедент түзүлөт. Андыктан бунун көзөмөл кылбаган инвестор деп алып келген Кыргыз көмүргө эгер аны укпай койду деген болсо, инвесторуна эки тарапка тең мында чара көрүлүш керек. Бул айдан ачык эле көрүнүп турган нерсе. Көмүр кендин казышына каршы эмеспиз. Биз баягы Тынар Курбаналиев айткандай бар го. Бизге баягы туулган жердин топурак алтынын урганыбыз барбы дегендей бар го. Азыр ошондой. Туулган жердин топурак алтын көмүрүнө амил кызыкчылык жок. Ташый берсин. Эч немеси жок. Болгону ушу мөңгүгө тийбесин. Биздин ушу мөңгүгө тийбесин. Биз жака салсын, каалашынча ташысын. Эч проблема жок. Кааласа алай мурдашка салсын. Кыргыз көмүргө кыскасы мамлекеттин саясатына эч кандай биз элдин наразычылыгы жок. Баягындай тескери немелер жетпесин. Ошондой эле. Жайыттарыңыздарга, башкаларга зыяны тийбейби сиздердин? Жайыттарга эми зыян тийип бүткөн. Талкалап уже ар ким бул жерде да Субанов Жапар деген, Абжапар деген бар. Ошолам ойду керди. Бул жерде мындай экен, Токой чарбага азыр биринчи жолду салат экен. Эч кимге айтпай туруп элечи. Жапарам ошондой кылган. Уруп жолду салат экен дагы. Жолду салып жеткенде штрафын төлөп коет экен. Эң оңой нерсе ошол экен. Кама түрө алып экен, башка нерсе кыла алып экен. Ал ким Жапар деген? Ти мурдашта көмүр кередин жетекчиси. Ошонун жетекчиси Субан Абжапар деген киши. Ошол мына жака дагы жайытты салып, анеден карьера ачам деп неме кылганда биз кайрылып бар келгенбиз. Ошондо да Токой чарба келип, биз дагы менен кошо келгенмин. Экскаваторларын буломбалап, ондой кылып кеткенбиз. Эл чогулуп, болду казбагыла деп. Ал немени кызыктырбайт экен. Кайра кечкеме түнү менен экскаваторларын ачтырып, эртеси каздырып, жолду жеткизген. Буларга эң немеси жери жолду жеткизсе эптеп эле. Анан кийин акчасы көп немелер экен, сразу штрафын төлөп коет экен. Палан чарча кыйдым мында өзүнүн немелери бар экен, статьялар. Ошо менен акчаны төлөп коет экен, ишин уланта берет экен. Азыр мына бул мөңгү бул. Бунун асты ham мөңгү. Баягы мына таш жылына кулайт дагы. Шагыл сүрүлүп. Bunun betin kara, жөн кара жерге окшой берет. Bunun асты мөңгү. Жылына дагы мен барганан ошондой мөңгү, bunun асты мөңгү. Муз болуп үстүнө чогуло берет экен да. Бул кат-кат болуп кете берет. Азыр мисалы көрүп турасыңар азыр. Шалкырап суу агып атат мунун астында. Bunun асты зылт мөңгү. Бул өзү суунун үйүнүн эми угулуп турат азыр. Өзү негизи казганда пастан эле коорумду мындай казганда эле ошо коорумдан эле чыккан мөңгү. Ошо жөн эле коорумду казып келатканда ошо коорумдун астынан эле чыккан мөңгү, муз. Ошону алып эле үстүнө шагалдан төгүп эле келе берген булар. Ары жактагы Алай тараптан көрүп, айланып кайра биз Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүнүн Карагор айылына келдик. Бул жактын айылдын тургундары дагы ошол жактан жол салынса, мөңгүлөр талкаланса, биз дагы зыян тартабыз деп айтып жатышат. Азыр анда кененирээк ушул жергиликтүү тургундардын өзүнүн оозунан угалы. Саламатсызбы? Айтып берсеңиз, сиздерден ошол жактан кандай зыян тартасыздар, сиздерге кандай залакасын тийгизет бул жол салынып калса? Айтып бериңиз. Биз Папан айылын, Карагор айылын, айыл өкмөтүнүн Карагор айылынын тургундары,быз. Бизге бул көмүр 2012 жылдан бери ушул жерден жол бергенбиз. Ушул жерден жол бергенден ушул жактан көмүр ачып, кадимкидей эле ушул жолдор менен ташып иштеп атышканда, ошондо азыр 6 карьер иштейт. 6 карьер иштеп көмүрлөрүн ташып атышат. Бул мөңгүнү казгандан кийин бу жерде чаң болот. Чаң баргандай мөңгөрийт. Бара. Анан кийин бул өтө катуу зыян болот да. Анан кийин адеп эле жол сала бериш өзү жерди ham тартат экен да. Bir жол салыш үчүн 8 метр жол салса, бер түзөң жер эмес. Буягынан 12 метр тупурак басып кетет. Ал жердеги жайыттар ушунча тарыйт. Ошон үчүн биздин суранычыбыз эле көмүрүн ташып алып чыгып кетсин. Кимиси болсо деле мына жолдор менен, таяр жолдор менен. Биз ага каршы эмеспиз. Анан ушул мөңгүнү тебелеп, тепсеп ушундай кылып атканы биздин ичибизди ачып турат да. Кийинки мурам жашаш керек да, суу керек. Мына дүйнөдө суу деп атышат. А биз сууну ушундай талкалап тебелесек жакшы болбойт. Биздин оюбуз эле ошол.
İştesin hiç karşı emesmi iştey versin. Жалпы. Ар бир айылдын тургундары өзүнүн жериндеги болгон кенди, мүлктү, мөңгү болобу, жаратылышын өзү коргош керек деген принципте карманып, эми ушул биздин айылыбыздын үстүндөгү мөңгү ошого тийбесин деген болуп атабы сиздерде? Ооба, туура. Мөңгү бар, анан жайыт бар да бизде. Ошол жерде бул жайыт өзү мына жолдогу таш көмүр эмес, тетиги алмалык эмес, кызыл кыя эмес. Жер мынау Солтан Сары. Мынау жолдогудай ушундай сонун жерде көк шибер, кадимки атабыздан бери эл жайлап келген, көдөөсү белге жеткен гүлдөрдүн түрлөрү бар эле. Ушуларды тебелеп тепсеп өзү жол салып кетиши жакшы эмес да, биз ушул ишибизди орунтат. Малыңыздарды баарын ошол жака жаyaсыздарбы? Ошол жерге азыр ошол жерге жайлайт. Ошол көмүр казган жерде Папан айыл өкмөтү Көкбелдин 6 кoro коюп отурат эле. Ошо көмүр казган жерлердечи. Азыр эми ошолор тарып кетти да. Мал барбай калды. Ошон үчүн биз ошол эле билдирейин деген сөз. Ошол тарапка кайсы мына Каракурдун эле тургундары жайлоого чыгабы же башка айылдардан да чыгабы, жайыт талкаланса кайсы айылдардагы жабыркашы мүмкүн? Бул жерде бул Ош областы боюнча эле келет. Ош областындагы мына Араван район, Ноокат район деген бар, Кара суунун өзүнүн райондору бар. Мына баары жайлоого келет. Мал Төлөйкөн, Озгур деген бар, Жапалактар, ушулардын баары малдын ушул жака жайлоого келет. Ушул жерден алат. Мурун сапкоз, кайсы сапкоздун малы ушул жерге келсе, азыр ошол жердеги элдин тургундары баары мал ушул жака келет. Өздөрү айдап келишет, биздин өзүбүздүн балдар багат, ошентип кетишет да. Ошо менен тирилик кылышат. Ошо менен жашоо болот да. Сиздердин айылыңыздар бир тоолордун ортосунда экен. Жалпы калк эмне менен алектенет бул жакта? Биздин жалпы калк ушу мал чарбачылык да. Атабыздан бери мал чарбачылык менен келгенбиз. Мал багып, ошону менен, ошону сүтүн эти менен пайдаланып, жүндөрү менен пайдаланып келгенбиз да. Онон башка бизде киреше жок. Мал чарба эле болбосо, биз жашоо токтойт. Ошон үчүн жайыт дегенибиз ошонун да. Ак Бура суунун башталышы ошол мөңгүдөн башталат да. Ошол агып келип эми баардыгы Кожекеленден келет айылынан. Ак Бура суусу ушул Кашка суу жайлоосунан келип баардыгы ушул жерден Ош облусуна кетет да. Мына бул дарыядан өтөбү? Дайра ушул дайрага кошулуп өтөт. Анан эми мына агай айткандай биз деле кичине кыстарып коелу. Жанагы 3-чү жол башталып атат эми. Ошого биз каршы туруп атабыз. Ушу жолду жаап берсе деген үмүттөбүз. Бул экологиядагы зыян тийип атат бул жолу. Кыргыз көмүрүн жетекчилери башкалар айтып атат да, бул жерден мурда жеке ишканалар казып жүрүшкөн, анан ошо жолду салабыз деп жеке ишканалар дагы айтышкан. Биз мамлекетке алгандан кийин ошол жактан жолду каза албай калган, көмүр каза албай калган жеке менчик компаниялар элди уюштуруп жатат деп. Анан ошого каршы иштеп атат дейт да. Сиздер кандай пикириңиздер бул? Жок, андай болгон жок. Биз өзүбүз эле элдин уюшканыбыз эле ушул жолду жаптырыш. Бирок жеке ишкерлер ушул убакка чейин көмүр кенди ачып, элге пайдасы тийип келген. Ошол эми элдин пайдасын жетим жесирлерди карап аткан, көмүр түшүрүп берип аткан, элге пайдасы тийип атты. Биздин үнүбүз жогорку бийликтерге жетпей атат да. Садыр Нургузеевичке, Камчыбек Ташиевке биздин айтарыбыз эле, биздин экология ушу таза турса. Бизде ошол жерде жолчурак деген көлүбүз бар эле. Көкмөк, бул жерде аңыр деген куштар бар эле. Ошол мунан мурунку алиги менчик ишканалар ушун толтурган. Буларды казып беребиз, мындай тазалап беребиз, ондай иштер болгон жок да. Ушул аңыр деген куштардан айрылдык. Ол чаң мөңгүгө жакындаган сайын ол эрийт экен. Бизге билинип атат да, чаң барган сайын. О жерде жол салгандан кийин кокаттап, катта техника каткан, о жерде чаң болот экен. О жер саздак, жерге кирет. Жер кирип кеткенден таш, катта таш тосот, онун үстүнөн дагы тосот, онун үстүнөн тосуп анан жол кылат. Ошон үчүн биз ошол чоңдордон, президенттен, ошолордон суранат элек, ушуга бир жакшы көңүл буруп койсо деген оюбузду айтабыз да биз. Мына көрөрмандар, азыр баарын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бүт жерди барып жеринен көрсөтүп келдик. Мөңгүнү кантип талкалаганы, анан айланма жол кылып курабыз деп атышат. Айланма жолу Аска Зоого келип такалып атат. Аска Зоону кантип тешип өтөт? Ал дагы суроо жаралат.
Демек башка жол жок болсо урбайт. Ал жакты жолду урбайт дешти. Демек башка жолун издеш ал жерден мүмкүн эмес экен. Алайдан дагы айылдыктар нааразы болуп атат, бул жактан Папан жактан дагы нааразы болуп атышат. Эми жыйынтыгын буну көргөн адамдар мындан жыйынтык чыгарыш керек деп ойлойбуз. Анткени документтери жок болуп атат. Ал эми бул жактан талкаланган жайыттар, мөңгүлөр өзүнчө бир чоң маселе болууда. Биздин үнүбүз дагы тийиштүү органдарга жетип, бийлик башчылары татыктуу чечим чыгарат деп ишенебиз.